Ал ошол жанагы ыймансыздыктын тетири жемиштеринин бири гана да. Ошол каяктан чыкты деген суроого биз жооп бербей атабыз да. Биз ошол ыймансыздыктын көрүнүштөрүнө гана каршы чыгып атабыз да. Бул биздин баалуулукка туура келбейт деп. Туура келбейт, жылаңач жүргөн жакшы эмес, уят маселе кандай болгон күндө дагы буга мен ыраазы болгонум. Биздин бардык катмар каршы чыгып атат да. Биздин журналисттер, динге каршы болгону деле, динди колдогону деле, улуттук патриоттор деле, жөнөкөй адамдар деле ошого каршы чыгып атышат да. Бирок эске ала турган жагдай маселе, эгерде биз ушуларды кантысабыз, ушуларды жылаңач болдурбай эле урушуп койгондо токтолуп кала турган болсо, анда башка маселе. Бирок бул мен токтолбой турган маселе. Маселенин төркүнү бизде ошол ыймандын жетишсиздигинен болуп турат. Ыйман адамды контролдоп турган, жөнгө салып турган баалуулук. Ошондуктан биз жанагы ошолордун алардын мындай бир жылаңач жүрүп кетпегендиги үчүн эмес, балким ыймандуу болгондугуна аракет кылып, Кудайды таанытып, Кудай бардыгын көрүп билип турат, анан уят деген улуу түшүнүк жөнүндө аларга аң сезимге жеткире билсе, ошондо жакшы болмок. Анткени мына ошолор эле ошол арыла чаап жүргөндө эле өткөндө жана гей парадтарда тиешеси болуп чыгып атат. Андан мурда дагы бир ушундай бир биздин ордолордун биринде жанагы эркек кызды кучактатып илетип аткандары чыгып калды. Булардын бардыгы ошол мындай карап көргөндө жанагы бая айтып өткөндөй кызыл кекиртет кыйла жерге секиртет дейм, ошолордун бардыгын жылаңач секиртип атат. Анткени келген тыйындар, башка нерселер акташ керек болот да. Мен ойлойт элем, ошол колдоп аткандар өздөрү жылаңач чыгышса дейт элем да. Өздөрү жылаңач чыгып, нары бери басып, анан көрсөтүп айтса ошондо бир жөн. Жок, алар анткиси келбейт. Өздөрүнүн тагдырын салгысы келбейт. Неберелери бар, балдары бар, кыздары бар. Анткиси келбейт. Анан башка бейтаныш бирөөнү алып келип туруп, бирок элди бузган. Анткени булар эл менен иши жок. Биз аман болсок болду. Эл эмне болсо болсун деп, элдин тагдырын туңгуйукка түртүп аткан адамдар деп мен айтат элем. Албетте бул уятсыздык, нарксыздык, жүзү жоктук, анан биздин элибизге болгон душмандык. Эч кандай бул жерде баалуулук жок, балким ошол жанагы көрүптүрлүктүн айынан болуп аткан иштер деп мен айтат элем. Коомчулук ошону абдан тескери кабыл алып жатканда кандай маани бердиңиз? Өтө туура. Анткени дагы деле биз өлүп кала элекпиз, дагы деле бар экенбиз, дагы деле наркыбыз жоголо элек деген сөз. Анан башка бир маселе, кызыгы мындай бир жакшы сөз окуп калдым, кимдики экендигин унутуп калдым. Маанилүү дагы эмес. Бул жанагы феминизм дейт, бул жанагы алар күйөө тапканда эле түгөнө турган маселе депчи. Мен ойлойм, бардыгын күйөөгө бериш керек го деп. Ана ал эмес, ошол кээде күйөөсү жок болуп калган аялдар, жубайы жок эркектер деле ошол жанагыдай булар толук кандуу ойлоно албай калышат да. Толук кандуу ойлоно албай калышат дагы, туура эмес жакка кетип калат. Жанагы революция кылгандар, качан байлык табылганда революцияны токтоткондой эле ошол феминизмди колдоп аткандар күйөө табылганда ошону токтотуп коет деп айтып аткан. Мындай күлкүлүү, бирок мындай бир арсыз чындык деп айтсак туура болот. Ошондуктан мындай бир бийликке келгенде, башка келгенде, депутат болгондобу ошол үй бүлөсү толукпу деген сөздөрдү караш керек деп айтат элем. Анткени үй бүлөсү толук боло албаган адамдар толук кандуу ойлоно албай кала тургандыгын бизге анча-мынча депутаттар, анча-мынча бир биздин чоңдор, майталканда отургандар бизге далилдеп берип атышат. Биз мындан кийин мындай нерсеге жол бербешибиз керек э? Албетте жол бербешибиз керек. Мен чындап сүйүндүм, кыргыз болуп калганыма сүйүндүм, элибиздин ошентип көтөрүлүп атканына сүйүндүм. Анан бирок бир нерсеге өкүнгөнүм, ошол эмне үчүн каяктан чыкты дегенде, ошол ыймансыздык болуп аткан себептен чыгып атат деген маанини көп талкуулап айтабыз да. Анын мындай бир жанагы тез жардамдай эле болуп, оору болгон жерде бирок оорунун алдын ала дарылоо керек. Ошондой оору болбош керек. Дарылагандан көрө алдын ала сактанган жакшыраак деген түшүнүк негедир айтылбай атат да. Ошол мындай тез жардам ал деле жакшы жоктон көрө жогору деген түшүнүк.